Өлкөнүн атын Кыргыз Эл Республикасы деп өзгөртүү керек. Мындай сунуш бүгүн Бишкекте өткөн атайын жыйында айтылды. Жаңы доор коомдук кыймылы Кыргыз Республикасынын конституциясына мына ушундай мазмундагы жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Бирок ал идея бардык катышуучулардын колдоосун тапкан жок. Мындан улам кол шилтеп жыйындан чыгып кеткен өкүлдөр да болду. Аталган коомдук келечекке болгон кыялдарын жана президентке жолдогон кайрылуусун кабарчыбыздан угуп келди. Бүгүнкү жыйында жакында өткөрүлгөн 24 ноябрдагы элдик курултайда айтылбай калган сөздөрүн жана кайрылууларын жаңы доор деп аталган партия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сурашты. Конституциялык кеңеш менен курамын бекитүү. Ошого байланыштуу президентке кайрылуу кабыл алуу. Башка маселе жок. Жаңы доор деп аталган элдик кыймылдын максаты өлкөдө туруктуу стабилдүүлүктү орнотуу жана коррупциялашкан атка минерлерге көрүнүктүү жазаларды берүү менен мамлекетке бир топ пайда келе тургандыгын баса белгиледи. Жаштар кайда азыр биздики? Жаштарыбыздын жарымы түрмөдө, жарымы болсо тентип жүрөт, кара оокаттын айынан. Же мындай жаштарга коюлган атайын программа жок. Мектепте бала окуп атканда билиш керек, эртең мен могул жерде барып иштейм деп. Ошого багыт алыш керек. Азыр мектеп эмес университетти бүтүп алып, кызыл дипломдорду көтөрүп алып кайда барар билбей жүрөт. Система жок да. Ошонун бардыгы келип ушу мыйзамга такалат. Курултайдагы күн тартибиндеги негизги маселе Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу иретинде Кыргыз Республикасы эмес, Кыргыз Эл Республикасы деп аталышы керектигин айтат коомдук ишмер Букар Чолпонбаев. Кыргыз Эл Республикасы деген болгону мамлекеттин формасын көрсөтөт. Бул элдик башкаруу деген. Ал эми Кыргызстан деген бул өлкөнү көрсөтүп турат. Демек, экөөнү биз бирдей кылышыбыз керек конституцияга. Мамлекеттигер биз түзүп аткан болсок, ошондуктан биз сунуш кылып атабыз. Кыргыз Республикасы эмес, Кыргыз Эл Республикасы деп мындан ары аталышын суранып атабыз. Бүгүнкү чакан курултайдын катышуучулары күн тартибине койгон маселеси маанилүү болгону менен жаралган маселеден жыйынтык деле чыккан жок. Келген коноктор чакан курултайга маани бербей чыгып кетсе, жаңы доор коомдук кыймылынын төрагасы Мукар Чолпонбаевдин маселесин Айылчы Сарыбаев ачуусунга алды. Жаңы доор кыймылы бекиткен тизме монабу вариант негизинен жактырылсын деп турат. Уже силер бийликти узурпация кылгансыңар. Талкуу жок. Могу жерде бир сөз бар экен. Сиздин гана колуңуздан келет деген сөз экен. Муну менен сиз кимди бусуп атасыз, же кимди алдап атасыз? Ушуга окшогон бир жерлер бар. Белгиле кетсек, ушул тапта Кыргызстанда 220 партия расмий катталган. Тизмеге кирген партиялардын алды Кыргыз элине кызмат кылса, тилекке каршы аты жыты жок тизмеде турган партиялар дагы жок эмес. Жаңылай Баймуратова, Калыс Сакибаев, Нур Ньюс, Бишкек.